маңдай териңиздер менен иштеп тапкан акчаңыздарга сатып алып, анан мындай алдап кеткен болсо, мыйзам боюнча ал жерде сиздердин жердин ээси эмес болуп чыгып атсаңыздар, ушинтип алданып атсаңыздар, албетте баягы адам баласы баягы эмнеси болсо дагы, баягы неме ала чыгым болсо дагы үйүм болсун дегендей, үңкүрдө болсо үйүм бар. Болсо да үйүм болсун дегендей, үмүт менен ошол жерде ошол үмүт менен ошол Шабданбекова деген калпычы мошенницага ишенип алып алыпсыздар да. Бүгүнкү күндө бир эле 50 чактуу адамды айтып атасыздар. Мына Шабданбекова Мирага чейин бул ачыкта жүрөт азыр, камалбай, ачык жүрөт. Бунун орду өзү түрмө. Буга камалыш керек. Сиздер мына Ген прокуратурага арызыңыздарды жазыңыздар, ал жакка калтырыңыздар. Мына Ген прокуратурага арыз жазып, биз дагы ошол жерге чогуу барып калдык, ошол балдар менен биргеликте Ген прокуратурага. Ген прокуратуранын кызматкерлерине арыз жазылгандан кийин жанагы шляпа деп коет экен, Роза Мусубалиева деген кармалып камалды ал. Андан кийин дагы беркелде Алсеитова ким эле аты? Элмира деген дагы ал дагы жоопкерчилик тартып камалды. Себеби анда кээ бир адамдар апапака кылып көрсөтүп атты эле, көрсө ал дагы ушундай ошолордун катарында экен. Мына эми Мира Шабданбекованын да өчүрүтү келди деп эсептейм. Анан дагы бир канча адамдар бар бул жердечи. Алардын бардыгы, жер саткычтардын бардыгы, жер мафиясындагы кимдер аралашкан болсо, алар жоопкерчилик тартыш керек. Керек болсочу аларчы, мен ушундай күнөө иш кылып койдум, мен ушундай алдадым эле деп өздөрү барып мени жоопкерчиликке тартыңыздар десе дагы болот да, жарашат азыркы замандачы. Бирок алар эч кандай андай жолго барбайт. Кайра алар актанып, моюнуна да албайт. Баягы кыргызда сөз бар да, ууру тойгончу же өлгөнчө карганат деген макал ушуларга дал келет да. Булар чыныгы ууруда, булар чыныгы жана жоопкерчиликти тартып тияка отура турган адамдар. Биздин мамлекетибизди өнүкпөй өстүрбөй аткан бирден бир себеби мына ушул ууру коррупционер мошенниктер болуп эсептелет. Жерибизди Кыргызстан Республикасынын ушундай адамдардан тазалап, качан гана акыйкат келгенде гана эли өлкөгө, мамлекетке ишене баштайт. Адам кадимкидей бактылуу болуп, кадимкидей гүлдөй баштайбыз да. Ошондой нерселер жоголуп, ийиде болсок жүрөгүң ток болот да. Баарыбыз тапкан ак эмгеги макталса, анан тияктан темсилей иштеп келебиз, анан бияка келип туруп бир алдамчыга алданып жүрсөң, кандай жаның кашайбайт? Өкүрсөң да эч ким укпайт үнүңдү. Туура айтасыз. Мына биз азыр көрсөтүүбүздү аяктардан мурун да бир окуя болду да, ошону бир айтып коеюн, анан кийин бүтүрөбүз. Талимбек апа менен биз Чүй облустук сотунда Талимбек апанын иши каралып атат. Анан баягы Талимбек апанын фамилиясы кичине мурун башка фамилия экен, азыр ошол өзүнүн девичий фамилиясына өткөндөн кийин ошол жерде сот отурумда, сот процессинде катышып отурган 3 сот, Чүй облустук соту ырсаңдап күлүп отурушат да ошол жердечи. Андан тышкары бер жакта Шабданбекова Мира дагы ырсаңдап алар менен каткырышып күлүп отурат. Бул деген не дегени? Бул ушул да биздин соттордун маданияттуулугу. Каякта калды этикасы соттордун? Мен ошого дагы айтат элем, Кудай буйрса, биз ошо соттордун да үстүнөн кичине карап көзөмөлдөп берүүсүн Ген прокуратурадан суранып кетет элек. Себеби дегенде сотторду тартипке чакырбасак болбой калды. Булар совсем кандай милдет, эмнеге милдеттүү экендигин унутуп калышыптыр. Булар керек болсо минтип айтат экен, силерге акча бергенче мен милицияга $100 берсем дагы кутулуп чыгып кетем деп. Ошондой эле булар деген робуду менен кент болуп алышкан, бут менен тээп киришет дейт. Тээп кирип туруп, мен жигитте чай ичип кала деп чыта алып чыгып кетет дейт. Кадимкидей ошондой экен. Ошол жердечи мен баягы жанагындай ошондой ысаңдап турсачы, апа болсо өзүнүн ал-акыбалын түшүндүрүп айтып берип атат да. Жаш кыздай болуп ыйлап атат ошол жердечи. Мен боорум эзилип кетти. Ушул апаны көрүп алчы. Эми көп жашаңыз апа. Эч качан кыжалат болбоңуз, Кудай буйрса адилеттүү чечим чыгат деп эсептейбиз. Мына Садыр Нуркожоевич өзү дагы кийлигишип атат ал жагына. Урматтуу мекендештер, анда эмесе ошону менен биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү аяктайлы. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.